эч кандай бул жерде эч кандай сууну токтоткон жокпуз биз. Эч кандай мына рекетиги көрүп атасыңарбы? Бул каднай группа кире бериштерди гана азыр бузуп атабыз. Мисалы, бул биздин жерге карайт, баягы аукцион менен алганда. Болду, ушуну эле азыр бузуп атабыз. Тиги прораб балдарды жиберем, карап чыккыла деп. Биз андай эч кандай сууга, эгерде биз сууну жарсак, суу шакылдап агат да. Потому что деген турбанын уже эскилиги жетип, үчүнчү срокко кызмат кылып атат бул турбачы. Өзүнүн мөөнөтүнөн үчүнчү жолу. Өзүнүн мөөнөтүнөн үчүнчү эмесин иштеп аткан турба. Эскилиги жеткен турба. Ошонун себебинен бул турба жарылып, ал мурда эле суу агып аткан. Тигилер казганда тияка суу түшүп калган себептен алар чыкырып, мына ошон үчүн тиги биздин эмелер кызматкерлери барып сууну жапканга туура келди да. Ошондо могул жерде эки курулуш жүрүп турду да. Бирөө чоң долбоор, ошол чоң Шоповдук. Бирөө могул жерде дагы курулуш жүрүп тур. Ал экөөнүн тең тиешеси жок. Турбанын эскилигинен деген жыйынтыкка келдикпи? Эскилигин жеткен себебинен болуп атат. Бирок алар иштегенде баягы жер титиреди же? Ал жер титирегенде ал эми турба айрылып же жыртылып кете турганда ал жер титирегенде бу жерде эч кандай тиешеси да жок. Сиз келсеңиз турбаны эч ким жарып койбоптур, бүтүн эле туруп. Ал бүтүн турган. Жөн эле суу агып атыптыр. Айда суу агып атат. Бизге чейин мына сууну жаап коюшкан. Бизге чейин ошону жазап турбаны кесип, сварочный жеме жумуштарын жасап, эми сууну бергенде, суу кожуктан ары жактан келип туруп алды да. Ошон үчүн биз себептен бул сууну жапканга туура келип калды да. Ар жагын жапсаңыздар, бул жактан кайра барат. Бияктан келип туруп алды да. Эми абдан убара келишип болуптур да. Ушул бөлүктүн баардыгын турбасын которуш керек. Бул канча чыгым эми? Бул эми жогорку жактагы эмелер айтыш керек. Эми бу жерде мен айта тургандай эме жок, иштин көлөмүн айтсаңыз. Иштин көлөмү жерде көп, мисалы үчүн. Эми ал бул жерде турбаны биз сууну ылдый жактан берип аткан себептен бул турба уже кереги жок болуп калды да. Ушудагы сууну жалган себебинен Кабар, Беренгол төкө суусу жок калган. Бизге чоюну берели дедик. Берели десек суунун немеси кожуктан дальше кетип калган себебинен биз бүгүн бу жерден казга туура келип атат. Ошон үчүн азыр биз бу жерден казып, ошол жерден грузтетип, элге бүгүн суу бергенге аракет кылабыз.